Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков кумтөр иши боюнча УКМКга сурак берди. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда, ведомстволор аралык тергөө тобу 2017-жылы кумтөр долбоору боюнча стратегиялык келишимдин түзүлүшүнө байланышкан окуялардын активдүү этабын баштады. Комиссиянын жагдайды толук, ар тараптуу жана объективдүү иликтөө максатында айрым жогорку кызмат адамдарынын кылмыштуу иш-аракеттерин иликтөө менен бирге зарыл болгон тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Буга байланыштуу кылмыш ишине тиешелүү окуялар боюнча 2017-жылы өлкөнүн премьер-министри болуп иштеген экс-президент Сооронбай Жээнбеков 2021-жылдын 12-августунда күбө катары суракка чакырылган. Сооронбай Жээнбеков менен тергөө амалдары уланат деп айтылат маалыматта. УКМКдан тергөө тарабынан күнөөсү аныкталган бардык айыпталуучулардын аракеттерине, ээлеген кызматына, сиңирген эмгегине карабастан объективдүү юридикалык баа берилерин белгилешти. Бабановдун чет мамлекетке качышына Жээни Чимкирик депутат Жээн Чороев күнөөлүүбү? Өмүрбек Бабанов учактын куйругуна жармашып көнгөн чет мамлекетти көздөй качышы эл үчүн көнүмүш нерсе болуп калды. Атамбаев Кой Таш окуясы боюнча камалар менен Бабанов чет мамлекеттен жылып келип Кыргызстанга байыр алган. Элдин айтымында Азия Молл супермаркетин белекке берди дешет. Бабанов чалчаңдай баштаганда 2020-жылдын 4-октябрында Республика партиясы парламенттик шайлоодон өтпөй калат. Парламент депутаты Жээн Чороев башаламандыктын башында туруп, бийликти жок кылыш үчүн катуу эмгек сиңирди. Жээн Чороев телевизордон түшпөй калган. Ал эми трайбалисттик маанайга ширелген Өмүрбек Бабанов аны чет мамлекетке кубалап, башынан ылдый жарма төккөн Абиси Алмазбек мырзаны колдоп, Сапар Исаковду мамлекет башына алып келиш үчүн 2020-жылдын 9-октябрында Жапаров Ташиевке каршы чамгарактап чыгат. Анын бул жүрүшү ташбараң менен кабыл алынып, 1-2 таш аз жерден Бабановду жайлап кое таштаган. Ал бардыгын таштап супер машинасына түшөө качып араң кутулган. Кийин анын маалымат беттерине берген маегинде ошол күнү эмне жин тийип кеткени белгисиз. 2017-жылы жөжө талапкер катары президенттикке ат салышса, бул рет оозуна кум салгансып отуруп калган. Бабанов чет мамлекетке биринчи рет качкан жок. Ал 2017-жылыда дырга аяктап чет өлкөгө кире качкан. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов чет өлкөгө кетишине эмне себеп болду? Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээн Чороев анын кеткени тууралуу жар салып жатат. Ал Бабанов кайсы өлкөгө кеткенин айткан жок. Бабанов Бишкек Москва аба каттамы аркылуу учуп кеткенин жазып чыкты. Эми Москвада аяш атасы Аскар Акаев жана эң эле коркунучтуусу, келечектеги атаандашы президент болом десе уктап жаткан уйкусунан ойгонгон Сапар Исаков бар эмеспи? Кумтөр иши боюнча камалган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов 27-июлда камактан бошотулган. Атайын кызмат Бабановдун ден соолугу начарлап кеткенин жана чет өлкөдө медициналык мекемелерде дарылоону талап кылган оорулары бар экенин көрсөткөн медициналык документтер алынганын билдирген. Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы ден соолугунун начарлашына байланыштуу өзгөрүп, чет өлкөдөн дарыланып келүүгө уруксат берилген. УКМК Бабанов шектүү деп эсептелген кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин тергөө иштери улантылып, бардык кылмышкерлерди аныктоого жана жоопко тартууга багытталган чаралар көрүлүп жатканын билдирүүдө. Бабановду Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 31-майда кумтөр иши боюнча коррупцияга айыптап кармаган. Атайын кызмат тергөөнүн жүрүшүндө Бабановдун күнөөсүн далилдеген айныгыс фактылар табылганын билдирген. Бабанов өзүнө козголгон кылмыш ишин абсурд деп келет. Түрмөдө адилеттик барбы? Калп ооруган Бабанов дарыланганы чет мамлекетке кетип, чын ооругандар чындык издеп жүрүшөт. Өмүрбек Бабанов ким бийликте турса да жылчыктабат. Ал өкмөт башында турганда миллиардтаган акчаны капчыкка салып, сентябрга чоң жеңилдиктерди берген. Муну такташ үчүн УКМК аны камалууга мажбур кылган. Эшиктен кирген Бабанов бул жерден да тешик таап дарыланам деген шылтоо менен чет мамлекетке сызып кетти. Бул кумтөр боюнча эле анын жер үйдү мамлекеттик менчиктен ажыратып, Орусиянын колуна салып берип, өзү да 20% билип, чартаңбай тээп жүргөнү унутулду. 2020-жылдын 9-октябрында Абиси Атамбаевди түрмөдөн чыгарып, Кыргызстанды башкарам деп жулунганы унутулду. Эгер ал Абисине таянып Сапар Исаковду президент кылса, азыр мамлекетти башкарып жүргөндөр жаткан нарларында дагы 10 жылда оонап калышмак. Нарда жаткан Сапар Исаков өкмөт башына алып келет деген үмүт болсо керек. Булар келсе көптөгөн элдин өпкөсүн үзмөк. Нарымбаев деген бир өлүмүш болгон Акаевдин күчүгү бар эле. Акаев кеткен күнү эле өңүн өзгөртүп, кийинки бийликке чынжырлана байланып өз ишин бүтүрүп жүрдү.
Отунбаева президент болор менен бул кылтылдама трайбалисттик көз карашын өрчүттү. Нарымбаев Отунбаеванын өз кишиси боло калып, Текебаев экөө жаңы конституция түзүштү. Нарымбаев Израилдин конституциясын алып келди. Аны кызматкерлерине масондорун алдырып, кыргызчалатып жарай берет деп шефине алып барган жатса, Текебаев чыга калып спикерликти күчтөп, парламенттик республика кылалы, депутаттардын санын 120га жеткирели, президентти 2 рет шайлайлы деп кашайып туруп алды. Нарымбаев баарына макул болду, бирок анын жетекчиси Швейцарияда президент 1 жылга эле шайланат экен. Биз президентти 1 мөөнөткө эле шайлайлы деп туруп алды. Анткени ал кыска болсо 1 мөөнөттөн кийин өзү кетерин билген. Ал эми кийинки президентте 1 мөөнөт шайлансын деп киргизүүнү каалаган. Ушул жерден ал кийинки президент Атамбаев менен 2009-жылы президенттик шайлоодон кийинки экинчи ирет ага тоскоолдук кылган. 2009-жылы президенттик шайлоодо талапкер Атамбаев өзүн президент сезип алган. Талапкерге оппозициянын чыгандары Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Бакыт Бишимов сыяктуулар кезек күтүп калышкан. Таласка барган анча-мынча бастырып алган Атамбаев таластык элге күпүлдөп жаман сөз айткан. Мунун кегин маркум Болот Эсентаевич Атамбаевга жуулук салып алган. Бирок булар өз пикирлерин бекем кармашты. Ал эми Нарымбаев ким бийликке келсе, ошого көздөрүн жалдыратып турду. Кумтор иши боюнча кармалган президенттин аппаратынын экс-башчысы Данияр Нарымбаев 30-сентябрга чейин камакта калтырылды. Бул тууралуу адвокат Талайгүл Токтакунова Facebook баракчасына жарыялады. Анын айтымында алар Бикард клиникасында дарыланып жаткан Нарымбаевди коронавирус инфекциясын дарылоочу башка мекемеге которууну каалашкан. Бирок алар күзөтчүлөрдүн кызыл зонада калуусуна шарт жок болгондуктан баш тартышкан. Данияр Ильич пневмонияны дарылоо үчүн күн сайын таза абада сейилдөө мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылган. Ал бир топ каражат издөөгө аргасыз. Палатага акча төлөнөт, дарыланууга акы төлөнөт жана албетте дары-дармектер да, деп жазган адвокат. Ушул эле Кумтор иши боюнча кармалган Өмүрбек Бабанов октябрдагы чаң тополоңдун ана башы. Айран ичкен кутулат, челек жалаган тутулат болуп челек жалаган. Жеңиш Молдохматов бул иш боюнча жооп берип жатат. Бабанов болсо чет мамлекетте чартаңбай тээп жүрөт. 2017-жылы Бабановдун кызыкчылыгын кимдер коргогон? Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан көп суммадагы кредит алууга ниет кылган Өмүрбек Бабанов 2 жолу максаты орундалган эмес. 3-чү жолу Кубанычбек Кулматовго казак олигархы Машкевич ортомчулук кылып Бабановго 17 миллион доллар алып берген. Фонддун уставы боюнча берилүүчү кредит өндүрүшкө, айыл чарба, завод, фабрикаларга жумшоого максатталган. Өмүрбек Бабанов Машкевичтин жардамы менен фонддун принциптерин бузуп, соодага салып мыйзамсыз ишке барган. 4% үстөк менен чоң каражатка ээ болгон. Аны менен Бишкек шаарынын чоң ортосуна Азия Молл деген соода борборун курган. Орусия Мушташка катышкан жүздөй мигрантты мекенине кайтарат. Орусияда Калайман Мушташ уюштурду деген 100дөн ашуун эмгек мигранттын жакынкы арада мекенине депортациялоо жана 40 жылга бул өлкөгө кирүү укугунан ажыратуу пландалып жатканын Известия басылмасы 11 августта жеке булактарына таянып жазды. Басылманын маалыматына караганда, Орусиянын ички иштер министрлигинин буйругуна ылайык мындай кылмыш кылгандарга карата эми катаал чара көрүү, кылмыш жообуна тартуу же өлкөдөн чыгаруу каралат. Орусиянын баш калаасы Москвада июль айынын башында болгон кыргыз жана тажик жарандарынын Калайман Мушташынан кийин мигранттарды текшерүү дагы деле тыйылбай, депортация күчөгөнү тууралуу маселе жогорку кеңеште да козголгон. Мекендештерге жардам берүү маселеси көтөрүлгөн. Москвада жана Санкт-Петербургда соңку кезде мигранттар катышкан кылмыштар жана мыйзам бузуу фактылары көп каттала баштаганын Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горов билдиргенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлаган. Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны сыртта эмгек мигранты болуп жүрөт. Алардын көбү Россияда. Булак Назар Ньюс Чекиткейжи. Мелис Аспеков инфаркт алып ооруканага түштү. Номер 1 тергөө абагында отурган жарандык активист Мелис Аспеков инфаркт алып улуттук кардиология борборунда жатат. Бул тууралуу анын иниси Азамат Аспеков билдирди. Жаз аткаруу кызматынын кызматкерлеринин шалаакылыгы болуп калды. 3 күн мурун колдорум иштебей жатат. Өзүмдү жаман сезип жатам деп кайрылган. Жаш доктур кызды киргизип абалы жакшы деп коюшкан. Азыр эс учун билбей кома абалында жатат, деди Азамат Аспеков. Жарандык активисттер Мелис Аспеков менен Улан Жураев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы
компаниясынын жетекчилигинен $250 000 талап кылган деген шек менен быйыл 8 январда кармалган. УКМК экөөнө каршы жаза кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Бишкектин 1-май райондук соту 11-майда Улан Жураевди күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып пул салган. 24-майда Аспековго карата жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен дагы бир кылмыш иши ачылганы маалым болгон. 8 январдан бери УКМКнын тергөө абагында отурган Мелис Аспеков экинчи айып тагылгандан кийин 21-майда номер 1 тергөө абагына которулган. Ал муну коркутуу аракети деп баалаган. Аспеков 14-майда Facebook'тагы баракчасына Садыр Жапаров шайлоо компаниясына экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үй бүлөсүнөн $10 миллион алганы тууралуу жазган. Президенттин басма сөз кызматы бул маалыматты төгүндөгөн. Ички иштер министрлиги Аспековдун билдирүүсүн иликтей баштаган. 38 жаштагы Аспеков былтыр октябрдагы бийлик алмашууда Садыр Жапаровдун жанында жүргөн. Булак Азаттык.